Касым Тыныстанов кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири. Акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору. Алгачкы билимди диний мектептен алган. Шаардык орус жергиликтүү мектебинде агартуу институтунда окуган. Эркин Тоо гезитинин жооптуу редактору болуп иштеген. 1927-30 жылы Кыргыз АССР эл агартуу комиссары. 1928 жылында жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин анын жооптуу редактору болгон. 1931-37 жылы Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун милдетин аткаруучу. Ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу. Касым Тыныстанов 1938 жылы репрессиялар учурунда эл душманы деген наамга коюлуп, атылып өлтүрүлгөн. 1924 жылы окуу китебин түзүп, 1926 жылы чоңдор үчүн алипе, 1927 жылы эне тилибиз, 1933 жылы социалдык экономикалык сөздүк, 1934 жылы кыргыз тилинин морфологиясы, 1936 жылы кыргыз тилинин синтаксисин жаратты. Касым Тыныстанов Кыргыз СССРиндеги 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наамын алган эң биринчи адам. Кыргыз адабиятынын негиз салуучусу, алгачкы тилчи, окумуштуу Касым Тыныстанов 1901 жылы Чырпыкты айылында жарык дүйнөгө келген. Ал бай, бакубат жашаган адамдын үй бүлөсүнөн чыккандыктан алгач эле арабча каттанып, айылдык молдодон кат сабатын ачат. Бай, бакубат жашаган деген сөздүн төркүнүн түшүндүрүп кетсем, бул жерде совет мезгилинде, союз учурунда ошол 10 жылкысы жана 30 кою бар Тыныстан өтө бай деп эсептелген. Кийинчерээк Касымдын атасы Тыныстан ошол байлык үчүн 10 жылкысы жана 30 кою үчүн Украинага айдалып сүргүндө ошол жакта каза болгон. Касым 1916 жылга чейин алгач Сазановка айылында, андан кийин Караколдогу орус мектебинде дагы билим алат. Бирок 1916 жылдагы үркүн анын билим алуусуна жолтоо болуп, алар үй бүлөсү менен үркүнгө качат. Кытай жергесинде 2 жыл жүргөндөн кийин 1918 жылы кыйналган эл менен кошо кайрадан Ысык көлгө келет. Келип, өзүнүн айылына барбастан таякелердин колунда жүрөт. Ошол жерде соко менен жер айдайт. Тилчинин атасы Тыныстан 8ге чыкканда айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. Диний мектепте 3 жыл арабча тамга тааныган соң Касым Тыныстанов Сазановка айылында башталгыч мектепте окуп баштаган. Бирок болочоктогу илимпоз үчүн айыл жергесиндеги жөнөкөй мектептер берген билим жетишсиз эле. Мындан улам 1914 жылы өз мезгилинин эң алдыңкы окуу жайларынын бири болгон Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебине кабыл алынат. Бул жерде орус тили, география, арифметика жана тарыхтан сабак алган. 1916 жылы эл менен кошо Тыныстановда үркүндүн запкысын тартып, ата-энеси менен Кытайга качкан. Бөтөн жерде жергиликтүү байларга жалданып иштеп, 2 жыл жүргөн соң 1918 жылы өз мекенине кайтып келет. Ташкенттеги агартуу институтунун даярдоо бөлүмүндө окуган. 1919 жылы ал Садвакас таякесинин жардамы менен анын атын саттырып, ошонун каражаты менен Ташкентке агартуу институтуна кетет. Ошол кезде Ташкенттеги Кыргыз-Казак агартуу институту Орто Азиядагы, Борбордук Азиядагы өтө бир престиждүү, мыкты окуу жай деп эсептелинген болчу. Касым Тыныстанов бул окуу жайда жүргөндө өзүнүн алгачкы ырларын жазган. Алгачкы журналисттик макалаларын жазган. Жана бул ырларын казак газеталарына, казакча чыккан газеталарга жарыялай баштаган. Демек,
Биз буга чейин эсептегендей, кыргыз адабиятынын баштоочусу деп Аалы Токонбаевдин 1924 жылы октябрдын келген кези деген ырынан башталган деп жүрсөк, бирок Касым Тыныстанов ага чейин эле өзүнүн ырларын жазып, кыргыз адабиятына алгачкы чыйыр салган адамдардын бири болгон. Кыргыз профессионал жазма адабиятынын баштоочусу катары бүгүнкү күндө биз Касым Тыныстановду эсептейбиз. Ал бир гана акындык, журналисттик багыттарда иштебестен эң мыкты окутуучу, агартуучу катарында эсептелинет. Анткени ал өзүн ошол Ташкенттеги агартуу институтун бүткөндөн кийин келип Бишкекте, азыркы Бишкекте келип иштей баштайт. Ошол жерде ал өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул жерде агартуу комиссариатында иштеген жана жогорку окуу жайында иштеп, анда студенттерге сабак берген. Ушуну менен катар эле Касым Тыныстанов кыргыз тили боюнча мыкты эмгектерди жасап кеткен деп айтсак болот. Мисалы, анын эне тили, чоңдор үчүн алипбе, кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси, кыргыз тили боюнча алгачкы терминологиялык сөздүктөрдү түзгөн окумуштуу. Бүгүнкү күндө кыргыз терминологиясындагы сөздөрдүн 90% мына ушул Касым Тыныстанов жазып кеткен эмгек боюнча кыргыз тилинде иштелип келе жатат. Тыныстановдун илимий ишмердиги жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде эле башталган. 1920 жылы казак тилинде чыккан Жаңа Өрис гезитине бөлүм башчы болуп дайындалат. Бирок бул кызматта 1 жыл турган соң катуу ооруп, Кичи Мекени Каракулга жөнөөгө аргасыз болгон. Кичи Мекенинде жөн отурбай, драматург катары талантын сынап, Кыргызстандагы алгачкы театр труппасын түзгөн. Дартынан айыккан соң окуусун улантуу үчүн кайрадан Ташкентке сапар алып, ал жерде Ак жол гезитинде, Жаз Кайрат Сана журналдарында иштеген. Аталган басылмаларда кыргыз тилиндеги материалдарды уюштуруп, алардын басмага берилүүсүнө жооптуу болгон. Ошол эле мезгилде Түркстан АССРнын агартуу комиссариатындагы кыргыз илимий комиссиясынын мүчөлүгүнө кабыл алынып, институтту 1924 жылы бүтүргөн. Касым Тыныстановдун адабий ишмердүүлүгү, тилчи окумуштуу экендиги, анын тышкарыдагы бул коомдук ишмер катары, мыкты коомдук ишмер катары көрүнгөн. Ал биздин кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө, Кыргыз Республикасынын түптөлүшүндө өтө орчундуу салым кошкон. Касым Тыныстанов окумуштуу катары, тилчи катары эле эмес, ошол коомдук башталышта сабаттуу адамдардын коомго керек болуусу жөнүндө дагы мыкты ой пикирлерин айткан жана ошонун түптөөгө негиз салган адамдардын бири деп айтсак болот. Тыныстановдун мына ушундай ар тараптуу ишмердүүлүгүн көрө албаган айрым ичтар, бузуку адамдар анын ишмердүүлүгүнөн кынтыктап 1930 жылдан баштап ага карата кескин куугунтуктоо башталат. 1930 жылы Касым Тыныстанов кургак учук менен ооруп айылына кетет. Бул жаш кезинде дагы, бала кезинде да кургак учук менен ооруган экен. Ошонусу кайра кайталанат да айылга кетет. Айылга кеткенден кийин кайра айыгып, кайра келгенден кийин ошол жерде ага биринчи куугунтуктоо башталып, аны ишинен, ишмердүүлүгүнөн, макалаларынан, ыр жыйнактарынан, драмалык циклдеринен кынтык тапкан адамдар ага карата чабуул жасашат. Бул чабуул эмнеден турган? Биринчиден бул Аалы Токонбаев менен ошол кезде келишпестик пайда болгон дешет. Мына ушул Аалы Токонбаев академия кечелеринен кынтыктап, Касым Тыныстановдун академия кечелери деген чыгармасында пантүркисттик идеялар же алаш ордочул идеялар бар деген айыптоону тапкан. Жана бул Эркин Тоо газетасына чоң макала болуп чыккан. Кийинки изилдөөчүлөр бул боюнча мындай деген пикирин билдиришет. Аалы Токонбаев Ленин жөнүндө кошок ырлар циклын жазганда Касым Тыныстанов ага сынчыл баа берип, Аалы Токонбаевдин бул ыры
адабий тилдеги жетишерлик деңгээлде жазылган эмес, дагы ушул өзүн таптап ырларды дагы көркөмдөп жазса болмок деген сын пикирин Ал Токонбаев көтөрө албай, анан Касым Тыныстановго карата чабуулун баштаган деп айтышат. 1931 жылы башталган бул куугунтук 1937 жылдагы Касым Тыныстановду ошол Москвада иштеп жаткан жеринен кармап келүү менен аяктайт. 1937 жылы кармалып келген Касым Тыныстанов 38 жылы атууга өкүм кылынган. Жана 138 адам менен биргеликте ал атылган. Сиздер билесиздер, 1991 жылы ушул Ата бейит комплексине коюлган адамдардын сөөгү Бишкектен 30 километр алыстыкта жайгашкан жерден табылган. Кыш бышырган заводдон мешине ушул 138 адамды 3 ноябрдан 5 ноябрга чейинки күндөрү 1938 жылы ушул жерде бардыгын атып салышкан. Бул адамдарды табылышы боюнча өтө чоң резонанстуу окуя 1991 жылы болду. Анткени бардык республикалар эгемендүүлүктү алгандан кийин, союз таркагандан кийин Бүбүра Кыдыралиева деген аял, ошол учурда карып калган аял, өзүнүн бала чакта көргөнүн ата энесинен уккандарын бийликке айтып берген. Ошол учурдагы бийлик анын көрсөтмөсү менен барып адамдардын сөөгүн казууга киргизишкен. Бул жерде мыкты коомдук ишмерлер, алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү сөөгүктөрү болгон. Алардын ким экендигин чөнтөктөрүндөгү кагаздардан, атууга өкүм кылынган барактардан билинген. Алардын аты жөнү бүгүнкү күндө бир аялдын өздүгү дагы деле болсо тактала электеп жазылып жүрөт. Касым Тыныстанов менен бирге эле ушул Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө орчундуу салым кошкон Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев сыяктуу мыкты интеллигенция же болбосо кыргыздын каймактары, интеллигенция өкүлдөрүнүн сөөгүктөрү ушул жерден чыккан. Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен бул сөөгүктөрдү Ата бейит мемориалдык комплексине коюлуп, андан кийин ошол жер Ата бейит деп аталып калган. Касым Тыныстановдун дээрлик жарым кылымдык куугунтукка учурагандыгы жөнүндө анын небереси мындай деп эскерет. Менин атам Эркин 8 жашында чоң атам Касым камалып кетиптир. Мына ошондон баштап катуу коркуп калган атам кекештенгенин такыр калтыра алган эмес. Балким атамдан мыкты оратор, мыкты окутуучу, мыкты сөзмөр адам чыкса керек эле. Бирок атам ошол коркунучту, бала чагында тарткан коркунучту кекештик менен өмүр өткөрдү деп айткан жери бар. Касым Тыныстановдун үй бүлөсүнө келсек, анын аялы Турдубү болгон, жана эң чоң уулунун аты Теңдик болгон. Андан кийин Эркиндик дегенден кыскартып ушу Эркин деп алган экен. Анан кийин Биримдик дегенди Бира деп кызынын атын Бира койгон экен. Мына ушул Эркиндин уулу, анын небереси ушундай деп эскерет. Тыныстанов 1925 жылы 24 жашында Кыргыз автономиялуу облусундагы академиялык борбордун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалган. Кийин Кыргыз педагогикалык институтунда мугалим болуп иштеп, студенттерге сабак берип жүрүп, 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наамын алган. Өлкөдөгү мугалимдердин санынын өсүүсүнө анын салымы көп. Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча
боюнча кыргызча терминологияны түзгөн. Кыргыз тилин алгач араб алфавитине, андан соң латынчага жана акыркы болуп орус тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөгөн. Ал окуу китеби, андан соң чоңдор үчүн алипе, эни тил, социалдык экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси аттуу эмгектердин автору. Тыныстанов көп өмүрүн мамлекеттик жана илимий иштерге сарптаган, бирок адабият үчүн да кошкон салымы зор. Ал 1922 жылы Ала тоо аттуу ыры жарык көргөн. Ошондой эле Мариям менен көл боюнда чыгармасы да бар. Анын Касым ырлар жыйнагы 1925 жылы Москвада басылган. Жеке чыгармачылык менен гана чектелип калбай, кыргыз элине таандык ооз-эки эмгектерди, Манас эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул жаатта бир нече көлөмдүү илимий макалаларды жазган. Улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас үчилтигин толук жазып алуунун демилгечиси болгон. Ага кошумча Тыныстанов туңгуч көркөм котормочу катарында белгилүү. Ал орус жазуучусу Иван Крыловдун тамсилдерин жана Коммунисттик партиянын гимни Интернационалды биринчилерден болуп кыргызчага которгон. Ошондой эле орус революциячыл ырларын Өзгөрүштүн ырлары деген ат менен которуп, китеп кылып чыгарган. Касым Тыныстановдун мына ушул камалып кетишинин дагы бир негизги себеби бул аймактануу музейине ал Түркистан боюнча идиш аяктарды музейге деп этнографиялык материалдарды топтогон экен. Ушунун өзү белгилүү агартуучуга, илим-позго каршы иштеген. Себеби бул музейге алып келинген материалдарды, буюмдарды алып келүү менен аны пантүркистик идеялар менен жашап жатат. Бул дагы бир Түркістандын бир мамлекетин курганы жатат, Советтер Союзунан бөлүнгөнү жатат деген сыяктуу болбогон бир жалган жалаа менен аны катуу кордошкон. Самсак Станалиев деген жазуучунун Касым Тыныстанов жөнүндө Чагылгандын көз жашы деген чыгармасында Касымды кандай кыйнап, кандай кордогондугу жөнүндө, анын түрмөдө тарткан азап тозогу, мына ушул эл үчүн кыйналгандыгы, акырында ак танууга да жол бербей, мойнун алдыргандыгы жөнүндө, сен элдин душманысың деп мына ушул чыгармада жазылат да, номер 248 кылмышкер деп атайт. Анын Касым Тыныстанов деген аты да жоюлат. Касым деп так эч ким кайрылбайт. Тергөөчү ага номер 248 же болбосо номер 248 кылмышкер деп кайрылат. Анын канчалык ошол тергөөдө кыйынчылык тарткандыгы, башына, көзүнө койгулаган тепки жегендери, ден соолугунан айрылгандыгы, тиштери күбүлүп түшкөндүгү, колунун бутунун манжаларын карсылдатып сындыргандыгы жөнүндө ушул чыгармалардан улам билсек болот. Мындан тышкары Касым жөнүндө Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү китебинде дагы аябагандай жакшы берилген. Биздин мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон белгилүү коомдук ишмерлердин ушундай кордук көрүүсү менен, ушундай азап тартуусу менен келген эгемендүүлүк. Касым Тыныстанов жаш кезинде кургаучугу менен ооруп, айыккандан кийин ага эл душманы деген жалаа жабылат. Буга ошол кездери театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечелер спектакли негиз болот. 1933 жылдын башында жазуучу Аалы Токонбаев Кызыл Кыргызстан гезитине академиялык кече тууралуу жана академиялык кеченин тыянагы деген 2 макала жазат. Анда Тыныстановго карата катуу сын айтылып, улутчулдукка, панисламчыл, панк-түркчүл идеяларына сугарылган эски заманды, бай манаптарды мактаган деген айыптар тагылат. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар 1917-20 жылдардагы Казакстан менен Түндүк Кыргызстандагы саясий кыймыл менен санаалаш болуп, алардын пикирлерин колдогон деген күнөө да коюлган. Тыныстанов 1938 жылы 5 ноябрда СССР Жогорку аскер сотунун жабык жыйынында күнөөлүү деп табылып, атууга чечим чыгарылат. Өкүм 2 күндөн кийин 7 ноябрда аткарылган. Касым Тыныстанов менен жубайы Турдубүбү менен бирге 2 уул 2 кызды тарбиялашкан. Алар балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына бирдик, кишимжан аттуу ысымдарды берген.